Түрк мамлекеттери уюмуна кирген өлкөлөрдүн дүйнөлүк ички дүң өнүмдөрүнүн үлүшү 3,1% жетти. Бул тууралуу Казакстандын президенти уюмга мүчө мамлекеттердин Борбордук банктар кеңешинин биринчи жыйынында билдирди. Өлкөлөрдүн эл аралык резервтери өсүүдө. Бул аймактын макроэкономикалык туруктуулугунун жогорулаганын көрсөтөт. Президент жакында Венгрияда өткөн бейформал саммитте мамлекет башчылары кызматташууну тереңдетүүнүн маанилүүлүгүн дагы бир жолу тастыкташканын белгиледи. Бул тарифтик саясаттын өнүгүшүнө байланыштуу дүйнөлүк экономиканы трансформациялоодо маанилүү болуп калды. Мамлекет башчысы Борбордук банктар ортосундагы диалогдун кеңейиши түрк мамлекеттеринин экономикалык дарыметин ишке ашыруу үчүн бекем негиз болооруна ишеним билдирди. Президент кеңештин күн тартибинде каржылык технологияларды өнүктүрүүгө байланышкан актуалдуу темалар киргизилгенин айтты. Казакстан бул багытта бир топ ийгиликтерге жетишти.